Римдиктерге жазылган кат. 1-бөлүм. Машаяк Исанын кызматчысы болгон жана Кудай өз элчилигине чакырып, жакшы кабарын жарыялоого дайындаган Павылдан салам кат. Дал ушул жакшы кабарын жиберем деп Кудай байыртадан ыйык жазууда өз пайгамбарлары аркылуу убада кылган. Бул кабар анын уулу эгебиз Ыйса Машаяк тууралуу. Адамдык ата тегин алсак, ал Дөөттүн урпагы болгон. Бирок өлгөндөн тирилгени менен ал ыйык рух аркылуу өзүнүн Кудайдын кудуреттүү уулу экенин айгинеледи. Анын урматына бардык элдерди ишенимге моюн сундуруу үчүн Кудай бизге ал аркылуу ырайымын жаадырып, өз элчилери кылды. Кудайдын тандалгандары катары Ыйса Машаякка таандык болгон силер да ошол элдердин бирисиңер. Кудайдын мейири түшкөн, анын ыйык эли болууга чакырылган бардык римдик боордошторум, Кудай атабыз жана эгебиз Ыйса Машаяк силерге ырайым кылып, тынччылыгын берсин. Силердеги зор ишеним тууралуу кабар бүтүндөй жер жүзүнө тарап жаткандыктан, эң алды мен баарыңар үчүн Ыйса Машаяк аркылуу Кудайга ыраазычылык келтирем. Уулу жөнүндөгү жакшы кабарды жар салып, бардык дитимди коюп кызмат кылып жүргөн Кудайым өзү күбө. Силерди эч эсимден чыгарбай, Кудайым буйруп, жакын арада силерге барып калгай элем деп сыйынган сайын жалынып жүрөм. Анткен себебим силерди көрүүгө зармын. Барып калсам, рухий касиеттеримди бөлүшкөнүм силерди бекемдемек. Менин айтайын дегеним, бири-бирибизди колдоп, менин ишенимим силерге, силердин ишенимиңер мага дем бермек. Боордоштор, билип алгыла. Башка элдердин арасындагы кызматым кандай үзүрлүү болсо, силерден да анын ошондой эле үзүрүн көрүүгө ынтызар болуп, канча ирет барууга ниеттендим эле. Бирок азыркыга дейре бир нерсе жолумду бөгөп, ошондон улам гана бара албай жатам. Бардык элдерге, маданияттууларына да, маданиятсыздарына да, билимдүүлөрүнө да, билимсиздерине да жакшы кабар таратуу менин парызым. Андыктан Рим шаарында жашаган силерге да барып, жакшы кабар таратууга даярмын. Мен Машаяк тууралуу жакшы кабарды жар салганыма сыймыктанам. Иудейлерден баштап, башка булуттагыларга чейин ишеним туткандардын бардыгын куткаруучу Кудайдын кудурети ошол кабарда. Адам баласын кантип актай тургандыгын жана ал актык толугу менен ишенимге гана байланыштуу болгонун Кудай жакшы кабар аркылуу белгилүү кылган. Ыйык жазууда айтылгандай, ишенип акталган адам өмүр табат. Кудай асмандан адамдардын бардык азгындыгы менен адилетсиздигине канчалык каарданганын көрсөттү. Анткени алар өз адилетсиздиги менен чындыктын жолун туруп жатышат. Кудай өзүн аларга белгилүү кылып, ал тууралуу эмнелерди билүү мүмкүн болсо, ошонун баары айдан ачык көрүнүп турат. Себеби дүйнө жаралгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөс түбөлүк кудурети менен кудайлык табиятын, ал жараткан нерселерди карап туруп эле билсе болот. Андыктан адам баласынын ак таңгыдай эч жөнү жок. Бирок Кудайды билишсе да, алар аны Кудай катары даңазалашпады, ага алкыш айтышпады. Анын ордуна курулай ой жүгүртүүлөргө бирлешип, эч нерсени туйбаган акыл эсин караңгылык басты. Акылдуу сунушуп, чындыгында акылынан айрылып калышты. Өтүп кетпес Кудайга ибадат кылуунун ордуна алар өтүп кетер адамдын, куштардын, төрт аяктуу же сойлоочу жандыктардын сөлөкөттөрүнө табына башташты. Андыктан Кудай аларды арамдыкка баткан бойдон калтырып, өздөрүнүн ышкы кумарларына берилген алар өз денелерин өздөрү булгашты.
Кудайдын чындыгын жалганга айырбаштап, жаратуучуга эмес, жаратылган нерсеге табынып кызмат кылышты. Бардык алкышка болсо бир гана Кудай татыктуу. Оумин. Кылган иштерин көрүп, Кудай алардын уятсыз кумарга батуусуна жол берип койду. Ошентип, аялдар табигый жыныстык катнаштарды таштап, табиятка каршы катнаштарга берилишти. Ошондой эле эркектер да табиятын бузуп, аял денесинин ордуна бири-бирине кумарлана башташты да, бири-бири менен жыныстык катнашка киришип, өздөрү кылган уятсыз иштерден улам Кудай алардын сазайын колуна берди. Бул адамдар Кудайды таанып билүүдөн баш тарткандыктан, Кудай аларды пейили бузулган бойдон калтырып, уятсыз нерселерди кылууларын тыйбады. Алар ар түрдүү адилетсиздикке, кыянаттыкка, дүнүйө корлукка, зулумдукка, көрө албастыкка, киши өлтүрүүчүлүккө, доолашууга, алдамчылыкка жана кара ниеттикке берилишти. Алар бири-бирин ушакташып, жалаа жаап, Кудайга акарат келтиришип, башкаларды басынчып, мактанышып, кекирейип, жамандыкты ойлоп тапкыч, эн атасына моюн сунбаган, акылсыз, ишенимсиз, ташбоор, ырайымсыз болушту. Кудайдын мындай иш кылгандар өлүмгө татыктуу деген өкүмүн билишсе да, алар өздөрү гана ошентпестен, ошондой кылган башкаларды да колдошот.